Assalamu alaikum. Жалпы жамаатка. Так. BMW 34. Печканы иштеткенде, мисалы буну иштеткенде, биринчи положениясы жок, экинчиси жок, үчүнчүсү жок, төртүнчүсү койгондо иштеп жатса, бул деген реостат деген проблема болот ошол. Реостат бул биринчи положение, экинчи, үчүнчү положенияны чыгарып берет ошол реостат. Реостат деген сөз бул токту азайтып, анан көбөйтүп берүүчү нерсени реостат деп айтат. Токту азайтып, көбөйтүп берген любой нерсени реостат деп айтат. А бул машинанын реостаты так, мынакей панелдин астынан могу ошибкасы. Ол жакта болт турат. Ушу болтту чечебиз. Болтту чечкенден кийин так, болтту чечтик. Окей. Да болгон болт, шуруп. Ошибканы чечкенден кийин бул жакта мынакей реостат. Могу реостат болот. Бул жерде мунун ичинде шамал болот. А бул ысыйт печканы иштеткенде. Ысыганда печканын моторчугу айланып, ушул реостатты муздатып берет. А бул болсо токту азайтып, көбөйтүп чыгарып берет. Ушул реостат. Так, мен азыр чыгарам бул реостатты, көрөбүз. Так, мынакей реостатты чыгардык. Мынакей реостат. 4 штекер кирет, 4 провод. Могул жерде контагы бар. Ушул контакт тийбей калат, контакт иштетпей калат. А могу спиральдары да бар. Ушул положенияларды көбөйтүп берген спиральдар. Бул печканы иштеткенде ушул ысыйт, кызарып ысыйт. Ошол мезгилде тиги жактан моторчук одновременно буну муздатып турат. Так, ушул болот моторчук. Реостат. Печканын реостаты ушул. Так, мынакей реостатты салдык. Эми азыр печканы иштетип көрөбүз. Так. Замокты ачабыз. Счастливого пути. Биринчи положение. Кетти. Спутники найдены. Экинчи кетти. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү. Болду ушул. Эң оңой бул жасаш. Оп оңой. Эч кыйынчылыгы жок. Мынакей, үчүнчү положение иштеп атат. Экинчи положение иштеп атат. Биринчиси да иштеп атат. 1, 2, 3, 4. Болду, эч кыйынчылыгы жок. Өзүңөр деле үй шартында жасап койсоңор болот. Все, ушуну менен бүттү.